Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мен Анарбек Акимжан Турдубекович. Тоңгор районунун 4 кылайдын тургунун адам. Азыр жашым 70 жашта. Өзүм 30 жыл бою ички иштер бөлүмдөрүндө кызматтарда иштеп, азактуу пенсиялармын азыр. Ушул күндө Бишкек шаарында убактылуу баланын үйүндө иштеп атам. 2024 жылы, 2025 жылы şu ГКМБлар текшерип, şu ар кайсы райондордо, Ысык Көл областынын ар кайсы райондорунда кызматтарда иштеп жүрдүм да. Айылга үй сала алган эмесмин эч кандай. Айылга şu 2003 жылы Тоңгор районуна которулуп келип, 2004 жылы Тоңгор районунда 4 кыл айылында şu мурунку домбут экен эми бирөө менчикке чыгарып приватизация кылып алган экен, сатып алышыптыр. Таза документтер менен сотко берип текшертип турган сатып алгам, таза акчама, өзүм үй билемин акчама. Еще рассрочкасы менен сразу сатып алгым келбей атып. Эптеп жүрүп үй салганга шартым болгон эмес. Эптеп жүрүп бир үйлүү болсом 2025 жылы келип туруп экөөмүнүн балдары келип чакыртышты, барсам эчтекеде сүйлөшкөн жок. Мен алып барган документтерим бар тең. Карап да койгон жок. Сиздин үйүңүз приватизация болгон, коррупция менен приватизация болгон экен. Мен коррупция приватизация кылган эмес, мен сатып алгам таза. Сиздин үйүңүз коррупция менен кеткен үй, давай мамлекетке өткөрүңүз деп мени кыйнап өткөрүп койду. Ошол күндө мен болгон документтерим менде бар мында. Мурунда тартып текшергенден кийин областтык прокуратура, райондук прокуратура баатаң мыйзамдуу экен деп чыгарып берген. Мында фонд көчмүстөн документтер бүт бар менде. Бүт квитанциясы менен турат отуда. Бүт мыйзамдуулугун көрсөткөн документтерим бар. Ушуга карабастан өткөрүңүз деп айлык өткөртүп койду. Мен азыр ушул күндө, урматтуу Садыр, мен как гражданин катары Кыргыздын инсаны катары пропискам да жок. Ошол үйдө пропискада турчу элем, үй билем менен чыгып калдык ал үйдөн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 30 жыл иштеп болду. Күн түн дебей жүрүп, милициянын жумушун өзүңүз да түшүнөсүз да. Күн түн дебей жүрүп, эптеп бир үйлүү болсом, эч кандай үйүмдө жок калды ушул күндө. Мен кайдага воздухта калдым үй билем менен. Шайлоолук укугум жок мен. Конституциялык укугумду ким коргойт меники? Мен кайда барып шайлайм, кимди шайлайм? Шайлайын десем пропискам жок, воздуктамын. Коёюн десем үйүм жок. Прописка кое албайт экенмин. Бияка келип баламдын, азыр Бишкекке келип баламдын үйүн корготтум. Анын да үйүнүн документи бүт элек азыр. Воздухта калдык семьябыз менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жагы мыйзамдуу жагын каратып бериңиз, мыйзамдуу жагын. Туура жагын каратып бериңиз. Мына мен эптеп жүрүп бир үйлүү болсом, мен элчилеп үлүш салган эмесмин. Элчилеп жер алган эмесмин. Болгон ушул үй менен гана каниет кылып жүрчүмүн. Улуу балам 46-га чыкты, үйү да жери да жок азыр. Андан кийинкиси 39-га чыкты, 39 жашка чыкты, аныкы да жери жок эч. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Бул жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Өзүм пенсияга чыккандан 2 жолу депутат болдум. Элди жакшы эле сыйлашты. Эми ушул жерде шерменде болуп мен тагада калгам. Мен 1 жылдан бери уктай элекмин жакшы. Өзүм гипертоник давлением бар, больницага жатып турам. Аягында мен аябай ичим күйөт. Мени коргогон киши болобу? Мен корголо аламбы? Мен үй бүлө менен мынакы талаада калдык да. Экөөмүнүн балдары мен кагазын карап да койгон жок. Ыргытып койду бул коррупция депчи. Ушундай да мамиле кылган болобу, урмат? Унча калбай эле жүрдүм, ал кезде заман башка болчу. Азыр эми баары мыйзам талаасына келип атат. Мыйзамды кылып каратып бериңиз. Мыйзамды кылып чечип бериңиз буну карап.
Sizge işeniş başka hiç kim işenmiyor. Bir siz işenemiz. Президентке, прокурорго бардык органдарга кайрылуу жазгансыз э? Кайрылуусуз бар. Üçüncüde mınakay prezidentke yazdım, prokurorga yazdım, gen prokurorga. Oblastка да жаздым, Жөн районга да өткөнсүз, жаздым. Ушу күндө балыкчыда военный гарнизонда, военный прокуратурада карап атат ушу күндө. Ошо жообун бүтүп атам, мен кандай чечет билбеймин. Бирок алар укуктуктар эмне карашат экен да, бирок юридикалык жагын билбейм, көрөбүз. Ушу жагын өзүңүз контролдоп бериңиз, контролдоп койсоңуз жакшы болот эле. Бир ушу эмгегим анча-мынча болсо болгондур. Эмгегим ушу бир сыйлап коюңуздарчы. Таларда калып, өлүп калсам кайда алып барып коюшат мени, кимдин үйүнө алып барып коюшат, көгүндү кайдан чыгарышат. Ошон үчүн мен 1 жылдан бери уктай элекмин ошон үчүн. Унчукпай жүрдүм. Давление болуп кыйналып берем азыр ушул күндө. Урматтуу Садыр Кожоевич, ишенич сизде. Мен сиздин саясатыңызды өмүр бою колдоп келгенмин. Сүйүнүп келгенмин. Кыргызстаным болуп атат. Мен да иштегенмин ушул кызматта. Мен да колумдан келсе таза жүргөнгө аракет кылып иштегенмин. Урматтуу Садыр, мыйзамдуу талап менен, мыйзамдуу түрдө карап чечип бердим. Мына, болгон документ бар менде бар. Фонд көчмүштөрүн өздөрү жазып берип атат, мыйзамдуу кеткен деп. Прокуратурада жазып берип атат. Ошол жагын караңыз, мынакей. Урматтуу Садыр, сураңыз сизден. Сакалдуу башым менен чыкпайын дедим элем, айылып чыгып туура келди. Мен башка кайда барам? Кимге арызданам? Урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу президент, ошону алыс түрдө карап чечип бергичи. Башка айлам жок азыр, башка айтат эчегем жок. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр мен эфирди баштайбыз. Мага бир аксакал келди да. 70 жаштагы аксакал 30 жыл бою милиция тармагында иштеп, майор чинине жетип, пенсияга чыккан. Анан кийин ошол мамлекеттен бир дом бутта деп койчу экен, ошол жерден бир үй сатып алган экен, менчикке чыгарып. Ошол үйүн 20 жыл жашагандан кийин Тоң райондук ГКНБсы тартып алып, мамлекетке өткөрүп коюптур да, жалгыз үйүнөн кубалап чыгыптыр аксакалды. Азыр ошол аксакал добровольно өткөртүп, коркутуп, анан жалгыз үйүнөн күчкө салып чыгарып салыптыр. Ошол 70 жаштагы милициянын ардагери бүгүнкү күндө көчөдө калыптыр. Ушундай беспределди чагылдырайын деп атай мен эфир күйгүзүп атам. Анда мен сөздү Акимжан агайга берем. Акимжан агай, фамилияңыз ким эле? Анарбеков Акимжан. Акимжан Анарбеков деген аксакал. Мына азыр камераны буруп. Аксакал, үйүңүздү кайсыл жылдары алдыңыз эле? Эмненин үйү эле? Кагаздарыңызды мындай жалпы эле көрсөтүп койсоңуз болот анан. Айтып бериңиз. Бүт кагаздарым бар бул жерде. Бул өзүнүн негизи мен өзүм 2004 жылы таза акчама өзүмдүн үйлөрүмдү соотун акчама сатып алгам. Мен 2003 жылы Караколдон Тоңго отуруп келгем. Андан мурун Катуураак сүйлөңүз. 82 жылда органда иштегем. 82 жылдан баштап 2007 жылга чейин органда иштегем. Ардагер болуп пенсияга чыккам, ардактуу. Мен ошондо иштеп жүргөн убакта Жети Өзү районунда, Балыкчыда, Караколдо, ошо башка райондордо иштеп жүрдүм да. Анан мен үй салган эмесмин. Үй салганга алым да келген жок, чынын айткандачы. Убактыңыз да болгон жок, каражатыңыз да болгон жок. Каражатым да болгон жок, ал убакта өзүңүз билесиз. Милициянын айлыгы да аз. Айлыгы да аз, ал өзү келчү эмес, чынын айтканда. Анан үй салган жокмун, алыста болуп калды бир чети. Анан 2003 жылы атайын ошо үй салыш үчүн үйгө пенсияга даярданып үй салсамбы деп келгем да. Анан мен ошо Тоңго которулуп келгем. Келип анан үй салайын деп даярданып атканда ошо 4 жыл деген өзүм 4 жыл деген айда жашайм. Анан 4 жыл деген айда ошо жанагы дом бут бар экен бир ошо. Мурун эле Мин бутка карачу зданиясын сатып алыптыр. Анын жолдошу менен да мурун чогушташкан, ошол келип эле үй сатып аттык элек. Сен үй сатып алган болот. Мамлекет менчиктештирүү жарыялаган жылдарда, бул жок, бул деген менчиктешкен жок бар эле. Менчиктешип бүткөнү. Кыскача айтып бериңиз. 2004 жылы мен сатып алгам бул үйдү. Таза акчама сатып алгам. Кызыл ите менен бүт мыйзамды сатып алганда да сотто бергем. Сот аркылуу сот болуп мен тактаткам документтен, юридикалык жактан туурабы, туура эмесби деп такталып, госрегистрден киши келген, саткан киши өзү аламаны өзү келип дагы соттон далилдеп беришкен, анан
Kazakende sottun çeçimi var mende. Sottun çeçim. Sonra men balama apart etken birinci tek. Andan keyin 2 yılda özümü kayra apart et. Dersini apart et algam. Anan 2004 yılı 2024 yılı hükümet satırlıkları tekşerip çakırtıktır. Ben barsam bir boyunca arız düştü depçi. Biz nayda bir atakta arızsız var. Tülüvay dengiz kıldığı ulamaya cezat. Şu büyüdü taraş öyle cezat. Men tabi men privatizasiya kılıp algandayla çi. Ulamaya cezat tekşerip. Siz аны жеке жактан алгансыз. Hani men kişi А, менчик киши жеке. Mende bolgan dokumentler de var barda. O tüto bir yayımda olgan kağıt. Bir yerde ağzımı açıp vereyim. Bir yerde 92. yılında Gossipistol'un dokumentler var mı? Büyük распоряжениесі менен бүт ошол кезде ошондой мыйзам болгон. Государственное дегенчи сатылган. Ооба. Бул жерде мынакей бааланган бир комиссиянын жыйынтыгы бул жерде жаңгыз эле Тоң районундагы биздин бул эле үй эмес, бул жерде 4 күндө Тоң районундагы болгон домбуттардын баары приватизацияланган. Ушул күндө Тажикстанда 2 этаж зданиясы менен турат. Бокенбаев айылында Бишкектеги 2 этаж зданиясы менен турат. Так ушундай эле домбут. Алар бүткөн менен да, мындан чоң. Кичинекей деп атат. Анан 92 жылы мына момундай комиссиянын негизинде момундай заявка жазылган. Оценка кылынат. Оценка болуп туруп, бүт болгон процедура, болгон документтердин баары өтөт дагы. Мына распоряжениенин негизинде мынакей ошондо 4 күндө акку домбуту болот, атычы, акку домбуту болот. Ошол жерде мына чогуу, ошо менен Тоң районундагы толтура бүткөн домбуттун баары менчикке чыгат. Ошо негизинде. Булар ошол жерде баалап туруп 313 000 рубль болот. 313 000ге баалап туруп анан коллектив сатып алат. 12 киши сатып алат. Мына колдор менен турат. Протоколдор, bir cinayetçi protokoldu buna koldor menен турат баардык. Турат барды. Бана мыйзам түрдө. Бул 92-жылы сатып алышты, онда кызыл китебин фонд государствосына берет. 313 000 сом рубль төгүлдү. Деп атайын печаты менен эмеси менен документ менен бөлүп берет. Бул үйгө булар менчик болот. 2002-жылга чейин коллектив иштейт ошол жерде. Домбут болуп иштейт. Өзү билесиз да, кыйынчылык болуп, материал жок, запчасть жок болгон. Өзүн өзү актабай банкрот болуп, банкрот болушат. Банкрот болгондон анан 2002-жылы коллектив өзүнүн ээсине, заведующийине Аламанова Гүлкайырдинге сатышат булар. Satışıp özünün ülüşlerini alışat bayağı birinci dörtmenin ülüşlerini alışat bulmacılar tekşer. Андан кийин сиз ошол Аламановадан сатып алгансыз. Анан кийин Alamanova ошону сатып алат дагы, анан кийин 2004-жылы казып алып калат ооруп. Анан кийин ошол моментте мен Аламанова барып алчу, түрү барып алчу. Аламановага мен акчасын бергем. Мен Аламанова менен сүйлөшүп 3 жылга рассрочка, менде деле анда даяр акча жок болчу шуну айтканда. 50 000'den 3 yılga dep süйлөшүп, 50 000'den 100 000 so'm bergem. 50 000'den 1 yıl berdim, 2 yıl men bергенден кийин каза болуп калды. Андан кийин 6 айдан кийин күйөөсүнө наследник болуп өттү. Күйөөсү Аламанов Камчыбек. Аламанов Камчыбек акыркы 60 000 so'мду берип, анын распискасы бар бул жерде менде. Через нотариус 60 000 so'м берип распискасын алып, акыркы ошо мен тутулгам, ошо үйдү алгам. Анакей распискасы Аламановдун распискасы менен 60 000 so'мго, 60 000 so'мго сатып акчасын алгандыгын чендеп турат жерде. Ооба. Бул Аламанова Гүлкайыр эже ошол сатып алгандан кийин барып госрегистрден кызыл китебин алат ондай. Эже, байке. Тогойтердин не? Соттун чечими бар мына. Ооба, жок. Тиешелүү документтериңиздин баардыгы бар экен. Анан ГКНБ келип туруп, эмнени негиздеп туруп алып койду? Мен ГКНБга чакырып, кыскараак сүйлөңүз, элдер тачап кетет. Биз ГКНБ текшергенде караколго чейин алып барып текшерип, мен алып барып болгон документтен көрсөтүп өткөн, анда башка сотрудник болчу да. Ал карап туруп, ол прокуратура өткөрүп берет, сиздики мыйзам болуп экен деп коет. Прокуратура баа берген. Прокуратура менде ошондо жанагы Төлөбаева атпайбы ошондо, алыштырат, жаза эле берди да. Анан муну прокуратура текшерди, кийин прокуратура өкмөткө жазды, президентке чейин жазды. Ошол жерде фонд көчмүстөн жообу да бар бул жерде. Прокуратуранын кыскасы баарыды бул үй мыйзамдуу, үйдүн мыйзамдуу ээси деп сизди танып,
Bunu prokuratura 2 жол текшерип, прокуратура 2 жол текшерип, 2 жол тең. Сиз тарабыңызга корутунду чыгарып берген. Анықтама чыгарып берген. 3-4 прокурор кошуп туруп, текшеришип, бардык 92-жылы мыйзамды кеткен экен. Эч кандай мыйзам болгон эмес. Бул жерде мынакей турат. Прокуратуранын кагаздар бар, бул жерде мына. Бүт тиешелүү документтериңиз бар. Анан эми тоготер жерин өтөлүп, кайсыл анан эмнени негиздеп туруп алып койду ГКНБ? Кийинки 25-жылы дагы үстүнөн арыз жаздырып алганбы, же арыз түшкөнбү билбейм. Төлөбаева деген жазалай берет да, ошентип. Айылда жазбаган киши калган жок. Мектептин Эме, хорошо, Төлөбаева это понятно. Андайлар любой жерде бар. Анан азыркы андан кийин эмне болду? ГКНБ тартып алгандан кийин? Азыркында көрүп атасыз деп чакыртты мени. Жок, мындай. Жок, байке. Кыскарта чагалы. Анын бардыгын тиешелүү органдарга сиз баяндап бергенсиз, кагаздарыңыздын бардыгы бар. Анан ошентип үйүңүздөн чыгарып мамлекетке алып койду ошондо үйдү? Мени чакыртты. Жок, чакыртты, анан мамлекетке алып койду үйүңүздү, жумуя кылды. Мамлекетке алуу үчүн айлык өткөртүлдү. Мени добровольно өзүм жаздырдып, Кыйнап, коркутту. Эмне деп коркутту? 92-жылы бүт бар. Жок, добровольный жаздырганга эмне деп басым кылдыбы же психологиялык басым кылдыбы же эмне кылды? Өткөрүңүз деди, өткөрүңүз кыйнап эле, өткөрүңүз. Жок, эмне деп кыйнады? Эмне деп Коррупция кыйнады? менен алгансыз деди. Коррупция менен кеткен бул үй. Бул өкмөттүк өткөрүңүз деди. Ал тиги жанагы прокуратура, тиги госимуществонун тиги немелери ответ жооптордун бардыгы аны уруп та ойногон жок. Карап та койгон жок. Берип койду, мунун баары коррупция деди. Коррупция деди. деди. Саясат болуп атат, көрүп атасыз. Өткөрүңүз деди. Анан эмне болду? Анан сизди выселение кылдыбы, эмне кылды? Отурганда ыйладым. Отурганда ыйладым. Мен 70-ке келип калдым. Мен өлүп калсам кайда койлом? Менин башка үйүм жок. Башка жерим жок менин. Элчилеп мен үлүш алган жокмун. Элдин баары үлүш алды, жер алды, техника алды. Мен эчтеке алган жокмун. Иштеп жүрөп жүрмүн да. Башка жерим жок. Боякта 5 жыл сотуп агырыпта 5 сот алган жерим бар болчу. Жанымда жер бар ошон. Башка жерим жок. Менин балам ушул күндө 46-га чыкты, жери жок. Кийинки балам 39-га чыкты, экөөнүн тең жери жок. Өзүм 2 жыл депутат болдум айылдык кеңешине, район кеңешине. Десем алсам алып эле коем да, койчу эл алсын деп. Эшик биздин азыр береми бул үйдү өткөргөндөн кийин, бул үйдүн ылдый жагына бир кичинекей магазин тигөнгөн элди турап салдым элем, ошого көчүрдүм айылга үйдү. Өткөрдүм, өзүм барып туруп бир күндө 1-2 күндө госрегистрден чыгарышты так. Бул үй кредитте болчу. Мен алганда үйдүн үстүнөн суу акчу, тегереги орулган эмес. Отопление деген жок. Брошенный болчу. Ал келбей алган жазаганда. Так, мамлекетке үйүңүздү алып алды. Бүгүнкү күндө сиз кайерде жашайсыз? Үйүңүз барбы, жокпу? Бүгүнкү күндө азыр мен айылда жанагы кичинекей магазинге оокаттарын киргизип койдум дагы. Азыр мен айлам жок, Бишкекте уулумдукунда жашап атам. Өзүңүздүн үйүңүз жок. Өзүмдүн үйүм жок. Уулумдун да үйүндө документи бүт эле. Ал жакта прописка жок. Мен азыр коррупция боюнча эч жерде жокмун. Мен шайлоого да бара албайм. Эчтекеде шайлоого бара албайм. Эчтеке шайлоого бара албайм. Мен азыр коррупция боюнча менин укугум жок эч жерде. Мен үй бүлөм менен ооздуктамын да. Эч жерде жок мен. Мен ушул справедливость болобу, ушундай болобу. Мен сатып алсам эгерде, тартып алсам бир жөн, приватизация кылсам бир жөн. Таза акчама сатып алып болгон эптеп ушул үй менен гана каныят кылчумун мен. Балдарымда эчтеке жок мынакей, ушундай экөөнүн тең эчтеке жок. Президентке эмне деп кайрыласыз? Ара мен президент урматтуу Садыр Нурбашев, президент урматтуу биздин президентибиз. Мына мен угуп атам, баягыдан бери жакшынакай саясаттар жүргүзүп атасыз. Элдин мүддөсүн чечип атасыз. Мен 25-жылдан бери мынча калбай жүрдүм. Кайда барарымды билген жокмун. Ал убакта саясат ошондой болчу. Кетесем, иш козголду деп айтты мага. Мен ошо корктум дейсиз, иш козгойбуз. Иш козголду бул иш боюнча. Өзүмдү коркутушту ачык айтканда. Мен кийим өзүнүн жаңы үйүн добровольный өткөрөт. Ушул күндө кийим өткөргөн киши барбы? Өзү кыйнап добровольный жалтырышты. Бир күндө бул ушул үйдүн баары мен жана кредит жасап кеткенде үстүн жаптым, суу акчу, тегерегинин баарын корудум, алма өрүк тиктим. Кыскасы байке, Акинжан аба, мындай да, сиз 30 жыл милицияда иштедиңиз, пенсияга чыктыңыз, ардактуу ой салууга. Анан кийин бүгүнкү күндө пенсионерсиз, пенсия аласыз. Анан
ошол эптеп жеткен жалгыз үйүңүздү ГКНБ айыл өкмөткө тартып алып берип койду. Сизди выселение кылып кууп чыкты да үйдүн ичинен, Акысы да бар, өткөрүп берген акысы да бар. Айла жок болуп калды. Башка ушул күндө мен Бүгүнкү күндө кайсыл жактарга, кайсы органдарга кайрылдыңыз? ушул күндө президентке да жаздым, генералдык прокуратурага жаздым, Соколовларга да жазганмын. Мен да арызданышым берип койгон, мен да башка айлам жок болуп калды. Мен воздуктабыз, үй-бүлөбүз мененчи. Кайда бар, шайлоо болсо, мен укугум кайда? Мен паспортум боюнча муну кадыресин турат, бирок ал үй өкмөттө да жок калды. Мен Конституция мени коргой алабы дегенде. Мени ким коргойт? Урматтуу президент. Жок дегенде ушул калыс түрдө эле карап коюңуз. Таза, мынакей, мыйзамдуу түрдө. Аксакалдын жалгыз үйүн мамлекет кайтарып бербесе, анда бул мамлекетте мындай закон иштейби, иштебейби деген суроо туулат да турабы, Аксакал? Эмне үчүн бул жактан мыйзамдын баары чыгып турса, мен ушул мыйзам менен жашап келдим да. Мен жаш кезинде коммунист болгонмун. Ушул мыйзамдын баары чыгып келсе, болгон документим турса, бир Милиционер болсол, өлкөнүн мыйзамын коргогом деңиз. мен ошол кызматты иштеп келдим, ошол кызматты иштеп келдим, ошол мыйзам менен. Айла жок, арызданууга туура келип атат. Арыздап эмес, арызданууга туура келип атат. Урматтуу президент, дала эмгегимге бүт болгон кредитти үйгө салып жасап келаткам да. Эмнеси обидно, эмнеси обидно. Жакшылап кагаздарымды карабайт. Эмне үчүн анда прокуратура бир эмес 2 жыл текшерип туруп, мыйзамды да чыгарып берет. Эмне үчүн бул эске алынбайт? Соттун чечими турат мына бул жерде. Кыскасы бардак деңиз. Урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аксакал 30 жыл бою милицияда иштеген, аска каниет кылып, барга каниет кылып, мамлекетке кызмат кылып, мыйзамды коргоп, элдин укугун коргоп иштеген, мамлекеттин солдаты болгон. Анан 30 жылда кийин эптеп 2004-жылы бир үй алган. 20 жыл жашагандан кийин ал үйдөн кууп чыгып, ошол 20 жыл бою эптеп ремонт кылып, кредит менен тягып жамап, бүтөп ушинтип атса, анан үйүнөн кууп чыгып, көчөдө калтырыптыр Аксакалды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ишенебиз, ошо сиз акыйкаттыкты, калыстыкты сиз акыры тиешелүү органдардын бардыгына тапшырма берип, кайрадан каратып туруп, бул маселеге укуктук баа берип, анан жанагы ушундай Аксакалды үйүнөн чыгарып салган ГКНБнын кызматкерине дагы мыйзамдык укуктук баа берип, чара көрүп, калыстыкты орнотосуз деген ишеним бар. Акыркы үмүт сизде деп, мына президентке кайрылайын деп бул киши ошо келиптир атайын. ГКНБнын кабинетинен баласына ыйладым. Өлүп калсам кайда сөөгүмдү кайда алып барышат? Ким батырат менин сөөгүмдү? Мен азыр кайда коюшат деп ыйладым, ошондочу болду. Айлам жок болуп калды. 5 соток жер ал, ошого ыраазы бол. Сот деген биздикин сүйлөйт, сеникин сүйлөбөйт деп мына ачык эле айт. Сотко берсең бер, добро. Ана эми сиз 70 жашта покупатель дедим да. 70 жашта анан кайрадан үй салышыңыз керек болот экен да ошондой, Эми азыр үй салайсам акчам да жок болот. Пенсияда Пенсияңыз канчада? Канча сом? Пенсиям 22.600. 22 миң сом пенсия алат экен. Милициядагы 30 жылдык стажын эске алып, анан 22 миң сом пенсия алат экен Аксакал. Үй салганга шансым да жок, эч кандай небем да жок. Урматтуу достор, ушундай акыйкатсыздык кайда барба, ГКНБга, УКМК кызматкерлерине укугу тебелгенген, кордолгон бизнесмендер, ишкерлер, карапайым жарандар, кыскасы кайда барсаң мамайдын көрү деп айласы кеткен адамдар көбөйүп кетиптир аябай. Мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче ушуну элге жеткирип атабыз. Бийлик органдарына кайрылууларды чыгарып атабыз. Мен ойлойм, ушулардын баардыгы тыкыр карап, адилеттүү, калыс мыйзам чегинде баа берет деген бир акыркы үмүт, ишеним бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.